آمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан, жеке өзүмдүн атымдан баарыңыздарды ыйык, улуу, берекелүү Ороза айт майрамы менен куттуктаймын. Баарыңыздар жыл бою ыйманда, ден соолукта, ынтымакта, тынчтыкта, жакшылыкта, ийгилик, жеңиште болуңуздар. Урматтуу мекендештер, жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, алкыш, мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам, салаваттар болсун. Улуу Ороза айт майрамы мусулмандар үчүн өтө кубаныч жана курсанчылыктын күнү. Бул кубаныч, курсанчылыктын негизи жараткан Алла Таала өзүнүн мээрими, айкөлдүүлүгү менен ыйык Рамазан айда күндүзү орозо тутууга тоофик, мүмкүнчүлүк бергендиги, кечинде таравих намаз окуганга тоофик, мүмкүнчүлүк бергендиги болуп саналат. Жараткан Алла Тааладан коркуп, напсини тыйып, тарбиялап, курбанчылык кылганга аракет болду. Рамазан айы бул ороза айт менен өтө тыкыз, буну өзүнчө карап болбойт. Рамазан айынан жараткан Алла субханаху ва таала бүткүл ааламга пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды пайгамбар кылып жиберген. Ороза айт майрамы Рамазан айдын мөмөсү. Кандай дараксыз мөмө болбогондой, Рамазан айсыз биз ороза айтты элестете ала албайбыз. Ороза айт майрамы Рамазан айдын сыйлыгы десек болот. Ороза айт майрамы Рамазан айдын белеги десек болот. Урматтуу мекендештер, Рамазан айдын осуяты таквалык, күнөөлөрдү таштап, жашоону өзгөртүү болуп саналат. Мусулманды мусулманга болгон осуяты курсанчылыкта, жакшылыкта да, кайгы кыйынчылыкта да, барда жокто да таквалык осуяты. Бул бардык жакшылыктарды өзүнө камтыган, бардык берекени өзүнө чогулткан, бактысыздык жана жамандыктан сактаган улуу осуят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Иттақилла хайсума кунта, ва атби сайятал хасаната тамхуха, ва халиқин нас би хулуқин хасан." Кайерде гана болбо, жараткан Алла Тааладан коркуп күнөөлөрдү таштагын. Эгерде бир жаман иш кылып алсаң, артынан жакшылык кылгын, аны өчүрө турган. Жана адамдар менен жакшы кулк мүнөздө болгун деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам осуят айткан. Урматтуу мекендештер, кайерде болбойлу, Рамазан айдын касиети, таасири биздин жашообузда көрүнсүн. Жашообуздун өзгөрүлгөнүндө байкалсын. Биз күнөөлөрдү таштайлы. Мейли жалгыз жүргөн учурдабы, мейли үй бүлөдө болойлу, мейли базарда, мейли көчөдө, мейли өзүбүздүн иштеген мекемелерде болсок да, кайерде болбойлу жараткан Алла көрүп турат, угуп турат, билип турат. Ошондуктан күнөөлөрдү таштайлы. Күнөөлөрдү таштаган күн чыныгы айт күн деп эсептелет. Күнөөлөрдү таштаган күн ошол күн биздин бактыбыз, ошол күн биздин жеңишибиз, ошол күн биздин ийгилигибиз. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, биз шүгүр кылайлы, жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөрдү кылайлы. Бизге мээримдүү пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды берди. Түбөлүккө Кур'ани Каримди жашоонун жолдомосу кылып берди. Бардык ооруларга шифа кылып берди. Эки дүйнөдөгү жарык, максатка жете турган улуу Кур'ани Каримди Алла Таалам тартуулады. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эң боорукер, эң Алла Тааладан корккон, берешен, адамгерчиликтин сыпаттары бардыгы толуктанган ушундай инсанды Алла Таала бизге үлгү кылып, артынан ээрчүүгө буйругун берди. Ислам диндеги майрамдар бирөөнүн өлгөнүнө, туулганына байланыш болбостон, ибадаттын аркасына байлаган. Ороза айт майрамы орозодон кийин берилсе, ал эми курбан айт майрамы бул ажылыктан кийин берилген улуу майрам болуп эсептелинет. Мындайча айтканда, Алла Таалага ибадат кылып,
ошол ибадаттын сыйлыгы бу дүйнөдө бериле турган, нак сыйлыгы деп айтсак болот, жараткан Алла Тааланын тарабынан берилген, тартууланган орозо айт майрамы деп эсептейбиз. Биз бардыгыбыз шүгүрсүздүктөн сактанайлы, шүгүр кылайлы. Канчалык Алла Таалам өмүр берсе, ден соолук берсе, ырыскы берсе, мүмкүнчүлүк берсе, ушундай чырайлуу мекен бергендигине Алла Субханаху ва Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Шүгүрсүздүктөн сактанайлы. Жараткан Алла Таала айтат: "Фашкур вашкурули ва ла такфурун." Силер мага шүгүрчүлүк кылгыла, шүгүрсүздүк кылбагыла. Инсан шүгүрсүздүк болуп калат экен. Бул шайтандын кол салуусунан, Иннал инсана ли роббихи лаканут. Шек күмөнсүз инсан өз роббисине өтө шүгүрсүз дейт. Хасан Басри рахматуллахи алейхи айткан, бул деген мааниси, бул жакшылыкты унутуп калган, күнөөлөрдү эсинен чыгарып койгон, жакшылыкты эстеп Аллага шүгүр кылбаган дейт. Биз Алла Тааланын берген неаматтарын күнөөгө сарптабайлы туугандар. Алла Таала мейли ден соолук берсин, мейли байлык берсин, мейли Алла Таалам кандай гана неаматтарын тартууласын, ушул неаматтарды күнөөлөргө сарптабайлы. Биз жараткан Алла Тааланы унутуп калбайлы, неаматтарды эстеп, неаматтарды көрүп, неамат берүүчүнү көрө албай калбайлы туугандар. Ошондон улам жараткан Алла Субханаху ва Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтып, Алла Таала берген нерсеге каниет кылып, Алла Тааламга ырайымдуулугуна умтулайлы. Оңолууга аракет кылайлы. Жашообузду өзгөртүү бул Рамазан айдын осуяты туугандар. Рамазан айга чейин кандай болсок, Рамазан айдан кийинки жашообуз таптакыр башкача болуш керек. Биз оңолууга кадам шилтейли. Ишенимдерибизди, Аллага болгон дини ишенимдерибизди оңдойлу, ибадаттарыбызды түздөйлү, ортобуздагы мамилелерибизди бекемдейли. Жараткан Алла Таала силерге биздерге толук жашоону өткөргөнгө ислам динин тартуулаган, тынчтыктын динин тартуулаган, тазалыктын, адилеттүүлүктүн, боорукерлик, ынтымактын динин тартуулаган. Келиңиздер, пейлибизди оңдойлу. Келиңиздер туугандар, бири-бирибизге болгон көз караштарыбызды оңдойлу. Келиңиздер туугандар, жүрүш-туруш, адеп, ахлактарыбызды оңдойлу. Жараткан Алла Таала кандай сиздерге биздерге буйрук берген таухидине, өзүнүн жалгыздыгына ыйман келтирип, ишенип, Алладан гана коркуп, Алладан гана үмүт кылып, жараткан Алла Тааланы ага гана сыйынууга, андан кийин эле ата-энеге урмат көрсөтүүгө буйрук берген. Өзгөчө тууганчылык мамилеге көңүл бурууга буйрук берген. Алсыздарга, жетим кембагалдарга, аларга дагы ырайымдуулук кылганга буйрук берип, Кур'ани Каримде жараткан Алла Таала мындай деп айтат: "Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a ва бил валидайни ихсана ва бидил курба вал ятама вал масакин вал джари дил курба вал джари джунуби вас сахиби бил джамби ва ибни сабил ва ма малакат айманукум." Силер Алла Таалага гана ибадат кылгыла, ага эч бир нерсени шерик кылбагыла, ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла. Ата-энеге кызмат кылуу бул мусулманчылыктын улуу парызы туугандар. Аларга рахат жеткирүү, аларга пайда жеткирүү, алардын дуасын алуу биздин бул бактыбыз. Жана жакын туугандарга жакшы мамиле кылгыла, жетимдерге, кембагалдарга жакшы мамиле кылгыла, кошуналарга мейли ал жакын болсун же узак болсун, кошуналар менен жакшы болгула. Албетте шериңерде, жаныңарда чогуу жүргөн, мейли сапарда болсун, мейли соодада болсун, шериктеш кандай гана адам болбосун, шериңерге жакшы мамиле кылгыла. Мусапырларга, келген конокторго жакшы мамиле кылгыла, жана кол алдыңардагы иштеген, кол алдыңардагы жүргөн адамдарга жакшы мамиле кылгыла деп жараткан Алла Таала Кур'ани Каримде буйрук берген. Албетте ушу менен биргеликте эле бири-бириңерди жакшылыкка чакыргыла, жамандыктан кайтаргыла, силерден бир өзгөчө үммөт болсун, бир ушундай топ болсун. Валтакум минкум уммату яд'уна илал хайр ва я'муруна бил ма'руф ва янхауна анил мункар ва улайка хумул муфлихун. Силерден бир топ сөзсүз болсун, жакшылыкка чакырып турган, жамандыктан кайтарып турган, ушул топ ийгиликке жетүүчү. Ушул топ эки дүйнөнүн бактысыздыгынан кутулуучулар деп жараткан Алла Таала буйрук берип атат. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, Алла Таала мээримдүү, бардык мусулмандарга бир болгонго, ынтымак болгонго чакырып,
достугун бекемдегенге чакырып, вa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Барыңар жараткан Алланын арканы, динин, Кур'ани Каримин бекем кармагыла, бөлүнүп жарылбагыла. Улутка бөлүнбөгүлө, уруларга бөлүнбөгүлө, ар кандай топторго, өң түскө, аймактарга бөлүнбөгүлө, бөлүнгөндү бөрү жейт. Жараткан Алла Таала эскертип: "Ва ла такуну калладина тафаррaqu ва ихталафу мин ба'ди ма жа'ахумул байинат ва улаика лахум азабун азим." Жараткан Алла Таала эскертип атат. Силер бөлүнүп жарылгандарга окшобогула. Өзгөчө айтканда аларга Алла Тааланын тарабынан ачык айкын белги аяттар келгенден кийин бөлүнүп жарыла турган болсоңор, анын акыбети улуу азап күтүп турат. Жанчыдагыс азап күтүп турат деп жараткан Алла Таала сиздерди биздерди эскертип атат тугандар. Албетте Алланын өзүнүн укуктары 5 убакыт намазга бекем болуу, орозо тутуп зекет берүү, ажылык кылуу бул Алла Тааланын укуктары тугандар. Биз Алла Тааланын укуктарын сыйлап, аны аткарайлы, анткени биз Алланын кулубуз. Бири-бирибизди укуктарды сыйлайлы, анткени биз бири-бирибизге бир туганбыз. Вa'tasimu Алла Субханаху ва Таала Кур'ани Каримде бул этисам бекем ынтымак болула деп буйруп аткандан алдын: "Я айюхалладина аману тақулла хаққа туқатихи." Эй иман келтиргендер, силер таквалыкты бекем кармагыла, күнөөлөрдүн бардыгын таштагыла, кичинекей чоңбу, ашкере жашырунбу, ички дүйнө болсун, сырткы болсун, күнөөлөрдү таштагыла. Кандай жараткан Алла Таала жакшы иштерди кылганга буйрук берди. Ошондой эле өзүнүн мээримдүүлүгү менен сиздерге биздерге ырайымдуулук кылып, жаман иштерден тыйды. Болбосо Алла Таалага жаман иштин эч кандай зыяны жетпейт, жакшы иштин эч кандай пайдасы жетпейт. Жараткан Алла Таала өзүнүн мээримдүүлүгү менен бизди тыйып атат. Жаман иштерди таштагыла, ширкти таштагыла, куфурлукту таштагыла, күнөөлөрдү таштагыла. Өзгөчө айтканда, ички дүйнөнүн күнөөлөрүн, текеберликти, көр албастыкты, мунафыктыкты, бири-бириңерге жек көрүүнү, бири-бириңерге душман болгонду таштагыла. Жараткан Алла Таала сырткы күнөөлөрдү да айтып койду. Шайтандын достору болгон исрапкерчилик, шайтандын достору болгон кумар ойно, шайтандын достору болгон арак ичүү, жалган сүйлөп, уурулук кылгандын бардыгынан, уятсыз иштерге барып зынага душар болгондордон жараткан Алла Субханаху ва Таала тыйы салды. Эмне үчүн тыйы салды? Бизге ырайымдуулук кылып. Анткени биз бунун артынан Алланын азабы бар, бактысыздыгы бар, караңгылыгы бар тугандар. Ошондуктан Алла Таала боорукер, бендеге залым эмес, бизге таза жашоон өткөргөнгө динин берди. Өзгөчө ушак айкындан, өзгөчө тугандар, бири-бирибизге жала жапкандан, бири-бирибизге чакымчылык кылып, адамдардын ортосун бузгандан, бөлүнгөндөн ушулардан сактанайлы. Бул чоң арам нерсе, бул Рамазандын осуяты, Рамазандын касиети сизди бизди жалган сүйлөгөндөн таштаттырсын. Сизди бизди тугандар бизге сабак берди. Ушак айтпа, бирөөгө жала жаппа, бирөөнүн авирин төкпө деп. Анткени пайгамбарыбыз өкүм берген: "Вала тахасаду." Бири-бириңерге көр албастык кылбагыла, ичи тардык кылбагыла. "Вала табагаду." Бири-бириңерди жек көрбөгүлө, бири-бириңерди душман кылбагыла. "Куну ибадаллахи ихвана." Бир туган болгула, Алла Тааланын кулдары. Бардыңар бир туган Алланын кулдары болгула. Ал-муслим ахул муслим. Мусулман мусулманга бир туган. Мусулман мусулманга бир туган. La yadlimuhu, wa la yakhduluhu, wa la yakdibuhu, wa la yahqirahu. Musulman musulmanga zulumduk kılbayt deydi. Musulman musulmanga zulumduk kılbayt. Musulman musulmandı aldabayt. Musulman musulmanga jardam uçurunda jardamın taştabayt. Musulman musulmandı akarat kılıp kendisini basmırlabayt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Adam balasının jamandığına жетиштүү, musulman bir tuğanın kendisini tüysü, uşul adamga jaman bolusu жетиштүү деген tuğandar." Ушундан улам, агайын мусулман бир тугандар, келиңиздер, биз баарыбыз жараткан Алла Тааланын чыныгы, кулдары болуп, бири-бирибизге боорукер болуп жашайлы. Пайгамбарыбыз хадистин уландысында: "Куллул муслим алал муслим харамун дамуху ва малуху ва ирдуху." Мусулмандын баары бири-бирине бир туган. Эми ушунчалык урмат сыйга Алла Таала укук бериптир мусулмандарга. Бири-бирине арам дейт. Немнеси? Каны, малы, анын авир, аброю бири-бирине арам. Мындайча айтканда, кан төгүү, мейл ал мушташуу болсун, өлтүрүү болсун, кан төгүү арам экен. Бир мусулмандын бир тамчы каны жараткан Алла Таалага бүткүл ааламды, жети жер, жети асманды талкалап койгондон дагы оор келет экен тугандар.
Ошондон улам келиңиздер бул жаман ишке барбайлы, кан төгүүгө барбайлы. Кыямат күнү эң биринчи эсеп китеп мусулмандардын ортосунда бири-биринен кан төгүүдөн болот экен, адам укуктары тууралуу. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, бири-бирине малы арам дейт, зулумдук кылбайлы. Бири-бирине малы арам дейт, бири-бирине малын тартып алып, укуктарын тебелебейли. Авири, аброю арам дейт, шылдыңдап бирөөнү маскарлабайлы. Үрт үстүнөн басмырлабайлы. Аны кордобойлу туугандар, жараткан Алла Таала арам кылып койгон. Ар бир бала туулганда өзүнүн укугу менен бу дүйнөгө келет. Ар бир наристе бу дүйнөгө келгенде өзүнүн укуктары менен келет туугандар. Ислам дини укук сактагандын дини, жараткан Алланын укуктары, бенделердин укуктары, жана ар бир инсандын өзүнүн укуктары. Ушуларды сактагандын дин мына ислам динидир. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, мына ул бүгүнкү өткөн түндү, Лейлатул Жаиза, сыйлык бериле турган түн деп айтса, бүгүнкү күн сыйлык бериле турган күн болуп эсептелинет. Жараткан Алла субханаху ва таала периштелерге айт күнү буйрук берет экен. Алар бардык көчөлөрдө турат дейт. Бардык алар ушундай саламдашып турат экен туугандар. Периштелерге жараткан Алла Таала айтат экен, өзүнүн ишин аткарган, мээнет кылгандын акысы кандай болуш керек? Периштелер айтат экен, о жараткан Алла Таала, алардын акысы толук берилиш керек. Жараткан Алла Таала периштелерди күбө кылып, мен силерди күбө кылып айтамын, уккула, Рамазан айдын күндүзү орозо тутуусун, кечкурун тарави окуусун ордуна мен өзүмдүн ыраазычылыгымды жана кечирилүүмдү бердим деп айтат экен. Жана бенделерге кайрылып, бенделерге айтат экен, о бенделерим, силер менен сурагыла, ахирет туурасында кандай гана маселе болбосун, сөзсүз мен аткараманы бардыгын кылып беремин. Дүйнө туурасында сурагыла, аган мен назар саламын дейт. Жана качанга чейин силер мени эске алып, менен корку бере жүрө турган болсоңор, мен силердин күнөөңөрдү жашырып кечирип турамын. Жана душманыңардын алдында мен силердин абириңерди төкпөймүн. Эми үйүңөргө кайткыла, күнөөңөр кечирилген абалда үйүңөргө кайткыла деген жараткан Алла Тааланын буйругу болот экен. Жана жөн эле күнөөңөр кечирилген эмес, күнөөңөр соопко айланган абалда кайткыла деп жараткан Алла Таала үйлөрүнө ыймандуу адамдарды кайтарат экен. Ушул мамилени көргөндө периштелер кубанып, периштелер курсант болуп, өздөрү дагы майрамдашат дейт, риваяттарда ушундай келет. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, мынакей жараткан Алла Тааланын жакшы күндөрүндө, жакшы Алла Тааланын ушундай сааттарында отурабыз. Баарыбыз бири-бирибизге конокпуз, баарыбыз бири-бирибизге бир тууганбыз. Келиңиздер таза жашайлы, келиңиздер ынтымакта жашайлы, келиңиздер бири-бирибизге боорукер болуп жашайлы. Келиңиздер биздин жашообузда чыныгы адамдын сыпаттары көрүнсүн. Айвандын, жырткычтын сыпаттары биздин жашообуздан чыгып кетсин. Ушул ороза айдын осуяты, ушул айт майрамдын таасири. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде мындай дейт: Арбаун ида кунна фик, фала алейк ма фатака минад дуния. 4 ушундай касиет бар. Эгерде сенде боло турган болсо, анда дүйнөгө кандай зыян гана келбесин, дүйнөдөн эмне гана кемчилдик болуп өтүп кетпесин, сага эч кандай зыяны жок. Сага эч кандай зыяны тийбейт. Мейли сен ким гана болбо, эркексиңби, аялсыңбы, байсыңбы, кембагалсыңбы, кулсуңбу, бадышасыңбы, айрымасы жок. Сен ушу 4 касиетти өзүңө пайда кылгын. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын ар бир айтканы Алланын тарабынан айтылган сөз. Мына айтып атат туугандар, 4 нерсени пайда кыл, бүткүл дүйнөгө зыян келсе да сага зыян жетпейт дейт. Эң биринчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: хифзу аманатин ва сидқу хадисин ва хусну халиқатин ва иффатун фи туъматин. Биринчиси аманатты сактоо. Аманатты сактоо. Бирөөнүн аманатына кыянат кылбайлы. Мейли ал нерсе болсун, мейли ал сөз болсун, мейли ал сыр болсун, мейли ал кызмат болсун, аманатка кыянат кылуу шариятыбызда өтө чоң күнөөлөрдөн туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын улуу сыпаттарынан эле ас-садикул амин, чынчыл жана аманаткөй. Бардык меккеликтер, капырлар, мушриктер, душмандардын бардыгы тан алат эле, мойнуна алат эле, билет эле. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам өмүрүндө алдаган эмес, өмүрүндө аманатка кыянат кылган эмес. Аманаткөй, чынчыл болгон. Мына ушундан улам туугандар, ислам дини чынчылдыкка чакырган, аманаткөйлүккө чакырган дин. Келиңиздер аманатты сактай билейли.
Анткени аманатты сактагандарга гана жараткан Алла Таала улуу бейишин даярдаган, аманатты сактагандар гана түбөлүктүү бактылуулукка, ийгиликке жетишүүчүлөр. Ушундан улам ислам динибиз буну алдыңкы, эң алгачкы негизги баалуулуктарга койгон. Аманаттарды сактайлы. Нерсе бирөөнүн буюмубу, аманаттай катар кайтарып берели. Бирөөнүн сөзү сырыбы, башка бирөөгө айтпайлы. Бирөө ушундай кызмат бердиби, ал аманат. Ал аманат тугандар, адамдардын малы жаны менен, адамдардын өмүрү ден соолугу менен ойношпойлу. Анткени bundan коркойлу. Алымдарыбыз айтат, бенделердин укуктары тууралуу жараткан Алладан корккула, Алла Тааланын укуктары тууралуу адамдардан коркпогула. Демек тугандар, biz ата-энебиздин укугу тууралуу Алладан коркойлу, аял бала чакабыздын укуктары тууралуу Алладан коркойлу, достор кошуналар тууралуу адам баласынын укуктары боюнча Алла Тааладан коркойлу. Алла Тааладан коркуп тугандар, зулумдук кылбайлы. Хадиси кудусиде Алла Таала айткан: "Я ибади, ey o менин бенделерим, inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadalamu." Мен зулумдукту өзүмө арам кылдым. Силердин ортоңордо да арам кылып койдум. Бири-бириңерге зулумдук кылбагыла. Бири-бириңердин малыңарга, бири-бириңердин жаныңарга, мал дүйнөңөргө, жаныңарга, жана абирлериңерге зулумдук кылбагыла. Аша чаппагыла деп. Бул биринчиси. Экинчиси тугандар, сыдыку хадисин, чын сүйлөө. Рамазан айдын осуяты, Рамазан айдын пайдасы чын сүйлөгөндөн көрүнсүн. Мөмөлөрү чын сүйлөгөндөн бизге берилсин. Тугандар чын сүйлөгөн. Алла Таала "Ва ман астaqu миналлахи qila, ва ман астaqu миналлахи хадиса." Алладан өткөн чынчыл жок экен. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ас-садиқул масдук, бул чынчыл пайгамбар эле. Алланын тарабынан чынчылдыгы бекемделген эле. Я айюхаллазина аману тақулла ва qulu qawlan sadida. Ey iman keltirgендер, Алладан коркуп, чын сөздү сүйлөгүлө. Алла субханаху ва таала буйрук берип атат. Чын сөздү сүйлөгүлө. Куну мa'as-садиqin. Чынчылдар менен бирге болгула. Анткени чынчылдык куткарат, жалган сүйлөгөн жок кылат. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу осуяты. Келиңиздер, Алланы алдабайлы, ата-энебизди алдабайлы, аял бала чакабызды алдабайлы, досторубузду алдабайлы, элди алдабайлы. Тугандар, элди алдабайлы. Элдин каргышына калбайлы, назарынан калып калбайлы, элди алдабайлы, бадышаны алдабайлы тугандар. Кайерде болсун чынчыл болойлу. Жараткан Алла Таала чынчылдыкка чакырган, чынчылдыкты куткарам деп убада кылган. Албетте үчүнчүсү кайсы? Жакшы кулк мүнөз дейт. Жакшы кулк мүнөз башкаларга зыян жеткирүүдө эле эмес экен. Балким башкалардын зыянына чыдап коюу экен. Башкалардын зыянын ичип коюу, жутуп коюу, көтөрүп коюу, кечирип коюу. Мына улуу кулк мүнөз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды жараткан Алла Таала өзү башка пайгамбарлардан айырмалап, башка пайгамбарлардан да өзгөчөлөп туруп кулк мүнөзүн мактаган. Иннака лa'ala хулукун азим. Чындыгында сен улуу кулк мүнөздүн үстүндөсүн. Чын улуу эле кулк мүнөз эмес, ошол кулк мүнөздөрдүн дагы үстүндөсүн деп мына Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүн өзү мактап атат. Пайгамбарыбыз зулумдук менен жооп берген эмес. Жамандык менен жооп берген эмес. Пайгамбарыбыз дайыма жамандыкка дагы жакшылык менен жооп берген. Ахсин иля ман асаа илейк. Ким саңа жамандык кылса, ага жакшылык кылып кое бер. Фа'фу амман заламак. Саңа ким зулумдук кылса, аны кечирип кое бер. Мына пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үлгүсүнөн келиңиздер биз дагы сабак алайлы. Келиңиздер биздин жашообузга бир аз болсун үлүш алайлы. Аз болсун дагы үлүш алайлы. Пайгамбарыбыздын мүнөзү менен мүнөздөлөйлү. Пайгамбарыбыздын айткан намазын окуп атабыз. Пайгамбарыбыз көрсөткөндөй орозо тутуп атабыз. Зекетин кайрымдуулугун кылып атабыз. Ажылык умрасын кылып атабыз. Келиңиздер эми пайгамбарыбыздын мүнөзүнө дагы ээрчейли. Пайгамбарыбыздын Мухаммад алейхиссаламдын мүнөзүнө ээрчип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мүнөзү менен мүнөздөлгөнгө, пайгамбарыбыздын мүнөзү менен түстөлгөнгө биз аракет кылайлы тугандар. Пайгамбарыбыздын мүнөзү ушул зулумдукту кечирүү экен. Бул ар бир адамдын колунан келбейт экен. Меккедеги мушриктер пайгамбарыбызга 21 жылдык зулумдугун Мекке жеңүүсүндө мен силерге эмне кылайын деп болбосо өчүн алса деле адилеттүүлүк эле. Ошого карабастан туруп, мен силерге эмне кылайын деп суроо алдына таштап атат. Бардыгы кол алдында эле. Бардыгы айтышты, жакшы адамсыз, жакшы адамдын баласысыз, каалаганыңызды кыласыз деп.
пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты. Юсуф пайғамбар бір туғандарына айтқандай, мен дағы ошол сөзді сіздерге айтып қояйын. Ла тасриба алейкумул яум. Бүгін мен сіздердің 21 жылдық қылған жамандығыңарды, 21 жылдық қылған зұлымдығыңарды естетпеймін дағы, ескертпеймін дағы, айтпаймын дағы, есептеп та бермеймін дағы. Антумут тулақа, бардығыңар сіздер бошсыңар, мен сіздерден өч албайым дағы, сіздерді кечирдим деп кечирип бергенде, ошол жердегі ширкке батқан, куфурға батқан адам жегіштер, адамның қанын ичкендердің жүрегі ерип, исламды қабыл қылғанға арғасыз болушту. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламдың кереметті құлқ мінезінің себебінен. Пайғамбарымыз өзі айтады: "Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлақ." Шындығында мен бұл дүниеге жіберілгенімде мақсаты кереметті құлқ мінездерді толықташ үшін жіберілдім дейді. Келіңіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдың мінезі менен мінезділейлі. Ақырқысы иффатын фи туъматин. Алқым таза болсын, алқым адал болсын. Мынаке эмне деп атат туғандар, әр біріміз ойланайлы. Мен эмнеден таап кийинип атам, эмнеден таап жеп ичип атам, эмнеден таап машина айдап үй салып атам, эмнеден таап садақа берип атам, эмнеден таап сапарларды кылып атам, эмнеден таап бала чакаларымды багып атам. Әр біріміз өзімізге суроо берейлі. Ушул арамдан эмеспи? Ушул адалданбы? Алла Таала буйрганданбы? Же Алла тыйганданбы? Әр біріміз өзімізге суроо берейлі. Алқым таза болмайынша дуалар кабыл болбойт, ибадаттар кабыл болбойт. Мейлі ал ушундай улуу ажылык ибадаты болбосун. Хадисте келет, алқымы арам, ажылыкка барганда дагы дуа кылганда дуасы кабыл болбогондо ага айтылынат экен: жегениң арам болсо, кийингениң арам болсо, мингениң арам болсо, сенин дуаң кайда кабыл болсун дейт экен туугандар. Көрбөйсүзбү Алла Тааланын адилеттүүлүгүн? Көрбөйсүзбү Алла Тааланын буйругун? Я айюхар русул, кулу минат таййибат ва амалу салиха. Ей пайғамбарлар, сіздер пакиза адалдан жегіле, жана жақшы амал қыласыңар. Мұны мааниси пакиза амал қылғандан кейін жақшы амал қыласыңар деген мааниде. Ошондой эле момундарға жараткан Алла Таала буйрук берди. Ей момундар, силер дагы пакиза, таза, адалдан жегиле, арамдан жебегиле. Арам нерсе тугандар, бул жүрөктү карартат. Бир арам лукма өтүп кетсе, 40 күн ибадаты кабыл болбойт. Фарызы дагы, нафили дагы деп айтат тугандар. Ушундан улам келиңиздер, паракорлукту култайлы, паракорлукту жашообуздан чыгарайлы, содада жалганды чыгарайлы, кыянатты чыгарайлы, сүткорлукту чыгарайлы, кумар ойногонду чыгарайлы. Тугандар, бирөөгө жала жаап акча тапкан адал эмес. Бирөөгө тугандар, жала жаап акча тапкан адал эмес. Эки мусулманды уруштуруп акча тапкан, бирөөнүн абирин төгүп акча тапкан ол адал эмес. Ал арам туган. Алла Таала сыноо үчүн бир аз убакыт берип атат. Бунун акыбети көз жаш ыйлай турган, көзүнөн жаш эмес, кан менен бүтпөй турган ушундай коркунучтуу акыбет. Келиңиздер, баарыбыз, ар бирибиз өзүбүздүн алкымыбызды тазалайлы. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не деп атат? Эгерде силерде аманатка сактоо болсо, чын сүйлөгөндүк болсо, кереметти кулк мүнөзүңөр болсо, алкымыңар адал болсо, анда бүткүл дүйнөгө зыян келсе дагы сага зыян келбейт деп пайгамбар Мухаммад алейхиссалам күбөлүк берип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күбөлүк берип атат. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, мынакей быйылкы жылдын орозосу COVID-19 байланыштуу баарыңыздарга маалым. Ушул эпидемия, инфекция дейбизби, ушу коронавируска оору бүткүл ааламды каптап, тынчсыздыгын алып турат. Ушуга карабастан биздин мамлекетибизге, мамлекет башчыбызга, мамлекеттеги жетекчилерге биз терең ыраазычылык билдирейли. Өз учурунда ушу илдеттин алдына ала бүгүнкү күндө бүткүл мамлекеттерге караганда Кудайга шүгүр, Кыргызстан элибиз ушул сыноону өткөрүүдө бүгүнкү күнү Алла Тааланын жардамы менен кыйла жеңил болду десек адашпайбыз. Анткени ушул жерге эң биринчи элибизге рахмат, тартиптүүлүктү сактаганга, сабырдуулукту сактаганга, туура түшүнүк менен кабыл алганга, жана бардык ушул жердеги дуа кылып, үйлөрүндө ыйлап, үйлөрүндө Алла Таалага жалдырап, жалбырап, тоба истигфарларды, Кур'ан-ы Каримдерди окуп, ушунун бардыгын бир жүзме туура түшүнүк менен өткөргөндүн ийгилиги мына бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр көрүп атабыз. Мамлекетибиз тынч, элибиз аман. Ушундай болсо дагы толук бүтө элек. Ийгилик качан жаралат? Качан биз ушул сыноодон ийгиликтүү өтө алабыз? Бул сыноону качан биз Алланын жардамы менен жеңе алабыз?
качан бизде таквалык болсо, сабырдуулук болсо, тартиптүүлүк болсо, ынтымак болсо, бири-бирибиздин сөзүн туура түшүнүү болсо, ошондо гана жеңе алабыз. Мейли карантинден толук 25 майда бошогон чакта дагы туугандар биз санитардык гигиеналык тартиптерди, тазалыктарды жана мамлекетибиздин көрсөтмөлөрүнүн бардыгын эске алышыбыз керек. Ошондой эле аалымдарыбыздын айткан дуалары, бул илдет келди, биздин күнөөлөрүбүздүн себебинен келди. Тооба кылайлы, истигфар кылып, күнөөлөрдү таштайлы дегени ушуга эң алгачкы маани беришибиз керек. Жараткан Алла Таала баарыбыздын туткан орозолорубузду, окуган намаздарыбызды, кайрымдуулуктарыбызды, дуба тообаларыбыздын бардыгын кабыл кылсын. Жараткан Алла Таала баарыбыздын тагдырыбызда көптөгөн Рамазан айын жазган болсун. Касиеттүү Рамазан айда Кур'ан-ы Каримдин урматынан жараткан Алла Таала элибизге, мамлекетибизге тынчтык, аманчылык, дагы бир ирет айтыңыздар маарек болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. İnna enzelnahu fi leyletil qadr. Ve ma adraka ma leyletul qadr. Leyletul qadri hayrun min elfi şehr. Tenezzelul melâikatu ve ruhu fiha biizni rabbihim min kulli emr. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Allahu Ekber. Semi'allahu liman hamidah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد إحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باه بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم.
فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في هذا اليوم كان فضله. وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ومنها الصلاة والخطبة. فقد كان عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم، بقيت المسألتان فنذكرهما الآن. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الأول قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. صلوا وسلموا على خير الورى كما أمركم المولى الجليل في محكم التنزيل، فقول قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. O жараткан Allah, барыбыздын, ата-энелерибиздин, бир туугандарыбыздын, жалпы момун мусулмандардын күнөөлөрүн кечиргин. Жараткан Allah өз мээримдүүлүгүңө алып туура жолдон адаштырбагын, ыймандан ажыратпагын, эки дүйнөдө шерменде кылбагын. Жараткан Allah ушу окулган тилаватлы Кур'ани Каримдин соопторун бу дүйнөдө өтүп кеткен жалпы момун мусулмандардын катарында. Жараткан Allah Кыргызстан элибизден көз жумуп кеткен ыйман менен өткөндөрдүн баарына багыштадык. Өткөндөрдү я Allah Кур'андын урматынан күнөөлөрүн кечиргин, даражаларын бийик кылгын, өз мээримиңе бөлөгүн, түбөлүктү бара турган жайларын Фирдаус бейишинден өзүң орун бергин. Жараткан Allah Кур'ани Каримдин урматынан баарыбызга, өмүрлөрүбүзгө, ден соолуктарыбызга, ырыскыларыбызга, бала чакаларыбызга береке пайыз бергин. Жараткан Allah баарыбызды разы кылгын, баарыбыздан өзүң разы болгон, өзүң разы болгон амалдарды кылганга жардам бергин. Жараткан Allah элибиздин туткан орозолорун, окуган таравих намаздарын, кайрымдуулуктарын, зекеттерин, фитир садакаларын, дуаларын, тообаларын, ибадаттарын баарын кабыл кылгын. Жараткан Allah Кур'андын урматынан элибизге, мамлекетибизге, журтубузга тынчтык, аманчылык,
биримдүүлүк, достук, токчулук бергин. Ар кандай кырсык, апат, балелерден өзүң сактагын. Өзгөчө я Алла, жер титирөөлөрдөн, сел каптоолордон, өрттөрдөн, ар кандай илдет оорулардан, коронавируска окшогондордун баарынан өзүң сактагын. Жараткан Алла, жакшы досторду, жакшы кошуналарды, жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү баарыбызга насип кылгын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман сааттардан, жаман кошуналардан, жаман достордон я Алла өзүң сактагын. Элибиздин я Алла биримдүүлүгүн бекем кылгын, ынтымагын я Алла бекем кылгын. Жараткан Алла бөлүнүп жаруулардан сактагын. Бардык күнөөлөрдөн сактагын. Я Алла өзүңдүн колуң кылгын, шайтандын колу кылбагын. Нәпсиге я Алла кул кылбагын. Жараткан Алла кылган дуаларыбыздын бардыгын өзүң кабыл кылгын, пайдалуу билим бергин. Жараткан Алла элибиздин бардыгын баатыр кылгын, берешең кылгын, таза кылгын. Жараткан Алла Кур'ан-ы Каримдин урматынан өлкө башчыбызга, падышабызга, бардык жетекчилерге адилеттүүлүк бергин, иштерине ийгиликтерди жараткын. Я Алла өзүң колдогун, өзүң туура жолго жолдогун, элибизге боорукер кылгын. Жараткан Алла энелерибиздин, аталарыбыздын дуаларын кабыл кылгын. Жараткан Алла баарыбыздын дуаларыбызды кемчилдиксиз өзүң кабыл кылгын. Тагдырыбызда көптөгөн Рамазан айын жазгын. Тагдырыбызда көптөгөн я Алла кадыр түндөрүн жазгын. Жыл бою баарыбызды я Алла сак саламатчылыкта койгун. Тынчтыкта, аманчылык, ынтымакта, достукта койгун. Жараткан Алла кетирген кемчилдик каталарыбызды кечиргин. Жараткан Алла баарыбызга адалдан ырыскы берген. Баарыбыздын ырыскыларыбызга береке берген. Ушу Кур'ан-ы Каримдин урматынан, ушу айттын урматынан ооруларга шифа берген. Бетапта жаткандар, үйдө жаткандарга я Алла толук, тез арада я Алла өзүң шифа берген. Жараткан Алла өткөндөрдүн баардын күнөөлөрүн кечирип, өзгөчө акыркы мезгилдерде я Алла ушу илдет менен өткөн ыймандуулардын баардыгын я Алла Фирдаус бейишиңден өзүң насип кылгын. Эч кимге кор, эч кимге зар кылбагын, эч кимге муктаж кылбагын. Ар кандай жаман сөздөн, жаман көздөн, кур жаладан, жаман өлүмдөн баарыбызды сактагын. Кабырдын азабынан, дозоктун отунан, өзүңдүн каарыңдан, кыямат күндүн я Алла бактысыздыгынан өзүң сактагын. Жараткан Алла ыраазычылыгыңды бейишиңди сурайбыз, нааразычылыгыңдан, дозоктон пана тилейбиз. Жараткан Алла баарыбызды өзүң ыраазы кылгын, нааразычылыгыңдан сактагын. Я Алла ааламдагы мечиттерди я Раббул Аламин өзүң сактагын. Хусусан Харамайн Шарифайнды я Алла өзүң сактагын. Баарыбызга жакшы күндөрдү кайра насип кылып, мечиттерибиздин ачылышын өзүң буйргун. Жараткан Алла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шафаатын баарыбызга насип кылгын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүйүүсүн баарыбызга насип кылгын. Бардык жакшылыктардын эшиктерин ачкын, бардык жамандыктардын эшиктерин жапкын. Жаман мүнөздөн сактагын я Алла, жүрөгүбүздү текеберликтен, көр албастыктан тазалагын, тилдерибизди жалган сүйлөгөндөн, жалан сүйлөгөндөрдөн тазалагын, амалдарыбызды риякөрлүктөн тазалагын, көздөрүбүздү кыянат кылуудан тазалагын. Жараткан Алла баарыбызды өзүң ыраазы кылгын, кылган дуаларыбызды өзүң кабыл кылгын. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aytыңыздар маариф болсын.